Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı musulmanдар. İlim жана zikir тууралуу bir-эки hadis жана Фазаил Амал kitepten zikir тууралуу bir hadis okup берүүнү туура көрдүм. Абу Бакит Алайси разияллаху анхудан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элдер менен мечитте отурганда кокусунан 3 киши келди. Алардын экөөсү калып, үчүнчүсү кетип калды. Бул экөөсүнүн бирөөсү орун таап олтурду, экинчиси арт жакка олтурду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чогулуштан бошоп, ал 3 киши жөнүндө айтып берейинби деди. Чогулуштан орун алып олтурган киши Аллахтын алдынан орун алды. Аллах Таала да ага өз рахматынан орун берди. Чогулуштун артына олтурган чогулушка олтуруудан уялды. Аллах Таала да аны сооптон кур калтыруудан уялды. Ал эми үчүнчүсү жүз буруп кетти эле, Аллах Таала да андан жүз бурду. Васила бин Аскар разияллаху анхудан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: кимде ким илимди издеп аны алса, ага Аллах Таала 2 сооп жазат. Ал эми илимди издеп, бирок илимди ала албаса, Аллах Таала ага 1 сооп жазат. Илимди издеп бирок алсак, ага 2 сооп жазат экен Аллах Таала. Ал эми илимди издеп бирок ала албасак, анда ага Аллах Таала 1 эле сооп жазат экен. Эми зикирдин фазилеттери тууралуу. Чындыкты алып келген жана аны тастыктаган адамдар мына ушулар такыбалар. Аларга эгесинин алдында каалаган нерселери бар. Жакшылык кылуучулардын сыйлыгы ушул. Анткени Алла алардын кылган иштеринин жамандыктарын жоюп, өздөрү кылган эң жакшы иштеринин ордуна сооп менен сыйланат. Алладан кабар алып келгендер, алар пайгамбар алейхимуссаламдар. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кабар алып келгендер болсо, алар уламалар. Алла алардын эмгегин кабыл кылсын. Ибн Аббас разияллаху анхудан айтылган аяттагы чындык дегендин мааниси ла иляха иллаллах келмесин түшүндүрөт. Кээ бир чечмелөөчүлөрдөн айтылган аяттагы чындыкты алып келген дегени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга тиешелүү. Ал эми аны тастыктаган адамдар дегени момундарга тиешелүү. Чындыгында экебиз Алла деп бекем тургандарга периштелер түшүп, коркпогула, кайгырбагыла, силерге убада кылынган бейиш аркылуу кубанычка бөлөнгүлө. Биз дүйнө тирилигинде да, акиретте да досуңарбыз. Силерге бейиште көңүлүңөр көксөгөн нерсе бар. Жана эмнени талап кылсаңар, анын баары бар дешет. Бул кечиримдүү өркер Алла тарабынан момундарга ыйгарылган сый орун. Фусилат сүрөсү 30-32 аят. Ибн Аббас разияллаху анху аяттагы бекем тургандар дегени ла иляха иллаллах келмесине бекем болууну түшүндүрөт. Ибрахим жана Мужахид рахматуллахи алейхилер да ушул сыяктуу айтылган. Ла иляха иллаллах келмесине өлгөнгө чейин бекем туруу жана Аллага ширк келтирбөө керек. Аягына чейин туруш керек экен. Ла иляха иллаллахка бекем туруу деген Аллага ширк кошпоо экен да.